Рават айылындагы БСРди куруу маселеси 1984 бери көтөрүлүп келет. Айыл тургундарынын айтымында кайрылбаган мекеме жазылбаган кат калган эмес. Бирок көп жылдык аракеттерге карабастан конкреттүү жыйынтык чыкпай жаткандыктан элдин ишеними азайып, күмөн жаралганын белгилешет. Мен ушул Рават айылындагы бул БСРди куруу боюнча көйгөйдү 84 бери көтөрүп келе жатам. Кайрылган жерлерибиз калбады, барбаган жерлер кат жазып, бардык жерге караштырып турабыз. Бирок элдин ишеними бийликтен четтеп калды да, ишенбейт. Кайсы убактарда ошой обещать этет, жасалган аткаруу иштер жыйынтыгы жок болуп жатат да. Ушуну аткарууду талап кылабыз элдин атынан. Бизге суу керек. Суу болуп, суу проблемасы чечилип калса, элдин жашоо шарты оңолуп, дыйканчылык, багбанчылык түшүмдөр жакшы болуп, тез эле оңолуп кетебиз. Себеби мына тоолуу экосистемалык климат өзгөрүп, мөңгүлөр түгөп, суулар кургап кетип жатат. Бизде баягыда аган суу жок. Эгерде мына булак суубуз кургап калса, көчүп кетишке туура келет да. Тарыктык мурда кургаган экен. Кудайым аны эми өзү колдосун. Ошого биз 500 кубтук сууду, 500 миң куб суу топтоп калсак, ката ичкенге алып калабыз. 2050-жылга чейин илимпоздор айтып жатат, кургакчылык күтүлүүдө деп. Ошону алдын ала чара колдонуп, тез арада жашоого аракет кылыш керек. Жашоо кыйынчылык болгондо бүт 80% элибиз миграцияга кетип калган. Себеби жашоо шартыбыз кыйынчылык болуп, өзү өндүрө турган колдон өнбөгөндөн кийин жашоо башкача болуп кетти. Европалык, Россиялык жашоолорго балдар тез берилип кетти. Булар эң коркунучтуу абал бар ошол жактын жараны болуп, элди жери таштап кетип жатат. Айылдын мурдагы айыл башчысы Абдикарим Усенов көп жылдан бери булак сууну топтоо боюнча долбоор ишке ашпай келе жатканын айтып, суу жетишсиздиги элдин жашоосуна түз таасир берип жатканын билдирди. Биздин Рават айылы Тоо айылына кирет, деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте турат. Район борборунан 70 км, айыл өкмөтүнүн борборунан 30 км астында жашайт. Кышы оор, кыш убакыты узак бизде. 780 кожолук бар. Калк 2800. Бир булак суубуз бар. 120 литрге эсептелген. Суубуз кышы бою 6 ай бою туш келди жылы агып жатат. Көп жылдан бери ушуну айтып келебиз. Номер биринчи проблемабыз ушул. Булак суусуну БСР баягыда кампа кылып тосуп, кышы менен 6 ай пайдаланбайбыз да. Ошондон 6 айга ушундай кылайык деген долбоорго түзгөнбүз. Канча убакыт көп жумуштар кылып, бирок аткарылбай келе жатат. Бирок БСРдин жайы геймпланыбыз бар. Геймплан бар, бирок ага кызыккан айыл өкмөтү бизде жок. Уул кыз Мажитова аялдардын жана энелердин атынан сүйлөп, суунун аздыгынан өндүрүш токтоп, жаштар миграцияга кетип жатканын айтты. 10 жылда кургакчылык айыл элинин жашоосун оорлотуп, суунун жетишсиздиги жаштарды чет өлкөгө кетүүгө мажбур кылып жатканын белгиледи. Энелер мына балдарын сагынып, келиндерин сагынып, кыздарын сагынып, баарыбыз үйдө отурабыз. Себеби биздин өзүбүздүн өндүргөн картошкаларыбыз болбой калып атат. 50 күндө, 45 күндө 3 сааттан неме берет бизге, суу нобат берет. Анан буну менен биз уже өндүрүш өнбөй калды. Анан мына биздин алмаларыбыз бренд болчу эле. Алмаларыбызга дагы суу жетишпей, мына быйыл дагы алмаларыбыздын гүлү түшүп калды. Алмаларыбыз аз байлап калды да, биздин эми караган эле дахатыбыз ушулда. Анан дахат болбогондон кийин келин кыздар, күйөө балдар, бүт балдар бардыгы миграцияга кетет экен. Бишкекте жүрөт, Россияда жүрөт. Ушундай маселе болуп атат да. Ошо энелердин атынан айтат элем, силергечи суранып айтат элем да. Энелер дагы ушул көйгөйүбүз чечилсе, балдарыбыз менен, келиндер менен, кыздар менен, биз дагы нерелер менен чогуу отурмакпыз да. Машу өзүнүн айылда үлгү дыйкан чарбасынын жетекчисимин. Биз мына өзүбүздүн үлүш жерлерибизди канча жылдан бери эгип келебиз. Мына климаттын мындай өзгөрүшүгө байланыштуу биз эккен жерибизге эгинибизди ала албай жатабыз. Бул бардыгы курукчулуктан, суудун жоктугунан. Канча жылдан бери эгебиз. Мына канчадан расход кылып жатабыз. Бардыгы бүткө болуп атат. Айыл эли көп жылдан бери көтөрүп келе жаткан бул маселе бүгүнкү күнгө чейин толук чечилбей келет. Эл суу тартыштыгы жана БСР курулушунун чечеңдеши боюнча конкреттүү жыйынтык күтүүдө. Бул боюнча Баткен районунун акими да өз пикирин билдирет. Ар кандай бир иштерди башташ үчүн милдеттүү түрдө аларды изилдөө иштерин жүргүзүшү керек. Биз биринчиден МЧС ошо суу сактагыч боюнча айылдын үстүндө иштер болсо, биз милдеттүү түрдө кооптуу жагын карайбыз да.
элдерге келечекте бул долбоор ишке ашса кандай таасирин тийгизиши мүмкүн, табигый кырсыктарды алдын алуу, болгон тобокеликтерде болгон рисктердин баарын аныкташыбыз керек. Анан биринчи сунушталып аткан элдердин сөзү боюнча сунушталган долбоор бул 1 миллиондон ашык куб сактоочу жайды куралы деген ниеттер айтылган. Аякта өзүңөр Раватка барсаңар билесиңер да, бул эки тоо коктун арасында жайгашып суулардын баары топтолуп, анан булактар бар. Ошо булактардын суусун топтоп, анан сууну сактап, кийин сугатка жумшайлы деген долбоорлор бар да. Аны ошол көлөмдө 1 миллиондон ашык куб сактагычу жагынан мындай көз менен изилдеп карап чыгат. Орусча айтканда визуальный осмотр болот. Ошо визуальный осмотрдун негизинде өзгөчө кырдал министрлигинин өкүлдөрү, МЧСтин өкүлдөрү айтканда болбойт бияка. Башка жака биринчи техникалык, геологиялык изилдөөлөр жүргүзүш керек. Анан ошол изилдөөлөрдөн кийин гана биз заключенияны корутунду туура же туура эмес деп беребиз.